Эсепке алынбаган жана контрабандалык товарларды алып келүүнү токтотуу боюнча иштер системалык негизде жүргүзүлүүдө. Бул өкмөттүн көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу парламент жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Ал Кыргызстандан $10.000 чейин каражатты алып чыгууга болоорун айтты. Андан чоң сума декларацияланбаган болсо, анда ал контрабандалык деп эсептелет. Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе, $10.000 ашканы бул контрабанда. Мына, эгер декларация киргизип, баягы неменин бул жерде өзүнүн тартиптери бар. Бул жерде, мисалы үчүн, мына азыр булар айткандай банк аркылуу өтсө, бул банковская операция. Жыйында Азаттыктын журналисттери тарабынан даярдалган иликтөөсүндөгү $700 миллион маселеси да козголду. Депутат Табалды Тиллаев журналисттик изилдөөдөгү өлкө аймагынан $700 миллион чыгарып жаткан фактыларга басым жасады. $700 миллион боюнча, Азаттык боюнча. Мамлекетке тиешеси барбы, жокпу? Анан кийин кимдер иликтеди? Айтылган кишилердин тиешеси барбы ошол жака? Ошол Азаттыкта айтылган $700 миллион факт боюнча 2011-17 жылдары 17 банкты көтөрүп чыктык. Официалдуу банктын документтери бар бизде. Биз көтөрүп чыкканда $932 миллион $736 миң $365 чыккан. Так сумманы официалдуу даналарга тактап айтылып кетсем, ошонун ичинде мына менде официалдуу банктын документтери бар. Бирок эч кандай бюджеттин акчанын тиешеси жок бул жерде. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өкмөттүн иши жөнүндө өкмөт жасап жаткан иштер калкка толук жетпей жатат деп билдирди. Ал Кыргызстанда мыйзамсыз жол менен акчаны сыртка чыгарылбагандыгын айтып, мамлекеттик казынадан эч ким уурдабай тургандыгына ишеним билдирди. Бул акча айтты, ишкерлердин акчасы деди. Ишкерлер топтоп бүгүнкү күндө ушундай мамлекеттерге жөнөттөт деп кечеги Азаттыктын каналында мен көрдүм. Демек, мына Азаттык башында башка айтты эле, бул 700 миллион бюджеттин акчасы дегендей кылып маалымат таратты эле, бирок кече кайра айтты, бул ишкерлердин акчасы деп, мына ошондой маалымат кече биз уктук. Мына ушуну сиздер жөнөкөй тил менен эле элге түшүндүрүш керек. Ошондой эле бажы кызматынын өкүлдөрү аткезчилик жол менен товарлар негизинен Тажикстандан киргизилет деп кошумчалашты. Алар баса белгилегендей өзгөчө тамеки жана айыл чарба продукциялары. Эл өкүлдөрү парламенттеги көп убакка созулган талкуудан соң өкмөт тарабынан уюшкан кылмыштуулукка жана контрабандага каршы күрөшүүнү канааттандырырлык деп табышты. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.